нас с мамой была заветная мечта – жить в своем уютном и просторном доме. Все свое детство я пыталась помочь маме и внести свой вклад в покупку дома. В студенческие годы я училась и работала, продолжая копить. Несмотря на все трудности, мы приблизились к нашей цели. С помощью Эмаком мы осуществили свою мечту. Всегда помните о своей мечте. Действуйте, чтобы осуществить ее, и верьте, упорство и труд дают свои плоды. Если вы мигрант и покупаете у нас квартиру, мы предоставляем вам билет туда и обратно на бесплатной основе. А еще приведете друга, получите бонус. Также есть возможность выиграть сертификаты на дизайн квартиры и бытовую технику. И самое важное, первоначальный взнос составляет всего лишь 10%. Эмаком. Качественное строительство – залог надежного дома. Универсал командасының капитаны Қалыбек жігіт. Рахмат. Өткенкі ойында мен Садықты зордықтап шығарып бердім әлі ойынғачы. Бұл ойында Садық мен зордықтап шығазын деп шығарып бердім. Мен не туралы айтайын? 21-ші жылғы қылым, 21-ші қылымның қыздары мен 20-ші қылымның қыздарын сіздерге біраз айтып берейін. 20-ші қылымның қыздары қандай болған еле апа деп апаны сұразам, алардағы макияж қойған бұ? Шынай жасанған бұл десем, апам айтады, жоқ балам, біз ешқандай макияж жоқ әлі. Осы бар әлі, қашқан мынандай қойдылық, мындай ортасын мындай чиіп қойдылық. Анан қына ос берілік, қолға қойып қойдылық. Анамда ойлап қарасам, азыр қыздар шул бетінілі айтып берем, неғына түшпей қайрам, неғына керек жоқ. Бетінілі айтып берейін, өте мұнай расходты болғат тұр да, бетін. Бетін расходын санап берем. Мысал үшін қаш. Қаш мынерде қыздар отырады, барыңыздар білесіздер, қашты жасаш үшін жоқ дегенде 1,5 мыңнан башылады деген. Анан кирпик. Кирпик 1000 сомдан 3000 сомға чейін кете береді. Нан қалық, анчамча. Учке да кішін анчамча қыздар. Анан макияж. Макияж өзі 500 сомдан башылады, аны 3-4 күнге жасатқандар деле бар. Ошолар нәрседен бардығында осты айтпайла қойын, осындай. Ошоларды есептеп шыққанда бір 7000 расход кететкенде 5000-ден 7000-ге чейінче расход көбірек болады екен. Эми балдарға салыштырған. Бізге егер 5000-ден 7000-ге чейін ақша болып қалса, базарға түшсек, міне аққа чейін общий гейінеп, қышқы тұмақ-тұмақтарға чейін алып, ішіне картошка алып, қайтып атқанда 2 порс лағман, 2 шашылық, 2 самсадың құрсақты қампайды, онан такси сөйлешіп, 2 сом едін салып, үйге кетіп, шына жете өсті. Ошол эми кыздарға сунуш айтайын деп атам. Кайра ар бир майрамда барып силер баягы өрбөйүндөй 5000ди бетке чаптай бербей, жөн эле бир баш жасатып албайсыздар. Ал оңой эле кымбат кылып бир 7-8 миң кылып жасатасыздар. Шуна сүрөткө түшөсүздөр. Сүрөткө түшүп туруп, Кытайга берип бересиздер. Кытайлар кудду ошондой баш жасап салып берет. Силер алып, көчөгө чыкканда ошо башты тагып жүрө бересиздер. Майрамдарда. Үйдө берки баш менен жүрө бересиздер. Оңой эле ал. Кайра расход да болбойт. Жууп турган болсоңуздар, шундай колго алып жууп кое бересиздер башты. Эң негизгиси экөөнүн айырмасы жок. Баары экөө тең иштебейт да. Анан мен атаман сурадым. Ата, илгерки кыздар кандай эле мындай табиятын айтып беринчи десем, атам айтты, илгерки кыздар мындай каштары түтөгөн, көздөрү тостойгон, мурду кырдач, ооз оймок, эки бети кып-кызыл эле. Эми элестетиңиздер, мен дагы бала чагам бар, бала чагам чоңойгондон кийин мен сиздерди, кыздарды кантип сүрөттөйм. Сүрөттөп атам, ата, сиздердин убагыңызда кыздар кандай эле, мен сүрөттөп атам да калаңыздар. Биздин убактагы кыздардын бети аппак эле. Не аппак эле? Мына күрөң эле. Күрөң эле, кулактары да ошо күрөңрөөк эле дейм, кулактары. Кулактарын көрбөйт элем, бирок мында кулак делек 13 чачымда жайып алат эле дейм. Анан кашын айтат элем,
қашы мында жерде мында шығып жерде түк кетеді дейді ле. Ерде мына круговой болып қайтып тұрып мына жаққа келіп түк кетеді деймін. Анан тырмақтың ұзындығының пайдасын айтып берейін. Тырмақтың ұзындығы мысалы үшін тырмағы ұзын қыздардың мұрды таза болады. Жақтан қысқартып қойын, ошон үчүн урматтуу биздин азыркы кыздарыбыз мурунку апаларыбыздай болуп жашасактагы биз сиздерди өтө сүйөбүз. Сулуулук бетте эмес, жүрөктө. Биз сиздердин ыйманыңыздарды сүйөбүз. Чоң рахмат. Қалыбек, чоң рахмат. Универсал Садық. Рахмат, саламатсыздар ба? Биринчиден майрамыңыздар менен. Мен булар окшоп өзү күлдүргөн эмес, мен жөлө кечеги окуяны айтып берген чыктым. Мен кече Тоттенхэм менен Аякс ойноду ғой, көргөндөр барбы? Ким көрдү? Мына кичине футбол күйөрмандар бар экен. Футбол күйөрмандарын биринчи бөлүп алайынчы. Барсанын күйөрмандары барбы? Ой. Реал Мадридтин күйөрмандары барбы? Ой, мына Кыргызстандын курамасын колдогондор барбы? Ой, рахмат. Ушинтип кыйкыра берей, өзүңөрдү кичине лечене кылып койгула. Мен футбол кече мисалы үчүн көрүп олтурдук, эми Тоттенхэм менен Аякс ойноду, аябай сонун ойноду. Бүрүнүнө карасаң, мынаяка бир чабуул жасап, бияка бир чабуул жасап, эми стадиондо 80 миң адам, эми стадиондун ичин көрсөң, вообще мощный, газондор жап-жашыл. Сонун болду, 1-0 менен бүттү. Бүткөндөн кийин дагы бир футбол көрөм деп Кыргызстанга койсом, Кыргыздын футболу болуп атат го эми. Жанагы Европанын футболунан кийин Кыргыздын футболун көрсөң, баягы кинодон мультфильм көргөндөр окулат кезин. Чын да? Эми айырмасын айтып берейин, мисалы үчүн Европанын футболунда 5 судья башкарат экен да. Центральный судья, анан 2 боковой, анан 2 дарбаза жактагы судья, ошо 5 башкарат экен. А биздин кыргыздардын футболун 3 эле судья башкарып коет экен. 3 эле. Ортоңку 2 боковой, а ол экинчи таймдан биттесин чыгып калса кетип калат экен алар. 2 судья башкарып коет экен. Эми штрафной тепкендерин көргөнсүңөр, мисалы үчүн мына Мессидин тебет го, башкача кылып тебет го, мындан тепсе тоо айланып, кручоны айланып барып бурчакка кирип кетет го. Кече бир кыргыз штрафной тепти, мындан дамалеп туруп. Читтеле топ бырбыранып кетат, ворота бияқта турат. Топ кетат, аркасынан кроссовка кетет. О, бечара өзүнө 2 эсе чоң размер кийеткен да. Топ кетат, аркасынан кроссовка кетет, онун аркасынан битте маси кетет. О, бечара биринчи масини кийип, пайпак тигип, анан кроссовканы кийет. Чоң келип калат. Анан жанагы нерсеге таң калдым. Ол нерсе бизде деле бар экен. Мисалы үчүн дарбазачылар турганда, топ наракта жүргөн болсо, дарбазанын жанында баклажкага суу коюп коет экен, келип иче берет экен го, мындай. Ол нерсе бизде дагы бар экен. Топ наракта жүргөндө ошо дарбазанын жанына бир термоско чайдандап коет экен. Анан 3 пиала коюп коет экен. Үчөөнө мындай куюп коет экен да, муздаган алып биттен иче берет экен. Ошондой нерселер бар экен. Анан жанагы майли кылбай. Анан баягы мисалы үчүн биринчи тайм бүткөндө жаналары кеңешет го, мисалы үчүн тренер айтат да, тактика түзөт го, так сен мыяктан чуркайсың, сага алаксаганда сен мыяктан барасың, сага ашырасың, гол саясың дейт го. Биздин тренерлер онтпайт экен. Чыккандан кийин каңгыраш каяка жүрөсүң сен? Сен каяка жүрөсүң? Эткенде үчүнчүсү, сен не стадиондун ортосуна томолок ашып жүрөсүң дейт экен. Анан жана футболист айтат, өзүңүз да мыйттыңыз дейт. Тупой, мен сени замен чык дедим дейт. О, замен десе орто томолок ашып жүрдүм. Анан дагы бир нерсе айтайын, жанагы эми стадионду мактап кетейин, олордун стадионун көрсөңүздөр, өзүңүздөр деле билесиздер, жап-жашыл, теп-тегиз го, таза атайын иккени теп-тегиз го. А биздин стадионду карасаң 15 метр газон, 15 метрден кийин ажырык, нарага кичине тикенек басып кеткен. Наркы бурчегинен бир картошка эгип койгон экен. Онун нарагында битта капар, о жерде бир чал бар. О чал стадионду карабайт, ошо картошканы карайт. Топ өтүп кетсе өлдү, топ кайтпайт анан. Анан мисалы үчүн штрафной теп атканда, мисалы үчүн Европанын футболунда мисалы үчүн Месси тепкен болсо, топ башкага кетип калса, күйөрмандар суктанып ушу Месси тепкен топты алып бербей коет экен да. А биздикилерчи кече мисалы үчүн көрүп атсаң, топ тептиле башкага кетти, вратар аркасынан чуркан менен кетти. Барып ошо топту кайра алып келгече 10 битте футболчу күтүп отурду. Көрсө бит эле топ бар экен бечерелерде. Бир топ бар экен. Анан олордун эң башкача өзгөчөлүгү оюн бүткөндөн кийин 90 мүнөт терлеп ойногон футболкасын
Ошол Мессинин футболкасын 100 миллион еврого аукциондан бирөө сатып алды, бир кеңир баш, Бу тер жыттанган. Тер жыттанган футболканы 100 миллион еврого сатып алды. Биздин кыргыздардыкын оюн бүткөндөн кийин карасаң 100 миллион чымын айланып жүрөт го. Рахмат. Сіздер әдеп қол шапқан сайын мен сөзім ұмытып қалады. Не деген сөздерім бар ле? Ама осы жерден бітіріп қарайыншы. Ең негізгісі мен футбол жөнінде сөйлеп отқан болсам, сіздер футболды түсініп отқан болсаңыздар, демек біздің Қырғызстанымыздан спортты өнігуді дегенде білдіреді туғандар. Bir қол шапып қойыңыздар. Рахмат. Улан Табыс, Озғыр командасы, Арзбек. Ассалаумағалейкум, урматтуу достор. Мен сиздер менен Арзбек Куатбекұлы. Мен уақытша бойлы баштай берейин, эгер прожектор даяр болсо. Мен клиптер жөнүндө сүйлөйүн дедим. 1998 жылы Америкада 50 Cent менен эмне ушундай клип тарткан. Экранга алган ийбиз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, самолет мындай түрмөдө ар кандай немелер менен тартышкан. Бирок 1998 жылы Кыргызстанда ушул эле мындай кылып тартып ачкан. Жанышбай Шагабыздын Бишкегиндин кыздары дегендер. Бул майлы кайырмасын укла, кайырмасын койсоңуз. Эң кызык жери караңыздар. Бул жерде пауза кылабыз азыр. Мына. Мына эмне? Не бул? Мына бул жерде Асат Продакшн тартып атат, Асат Продакшн. Асатка сиз дагы ушунча жазбы? Асыз антпайсызбы? Мына мен сизге ушундай бир нонеймдин бир клибин сиз тартасыз да, мына нонеймдин клибин көрүп калдым да. Койсоңуз. Ана, көрдүңөр? Анан Россияда мындай клип тартылган. Көңүл беребиз. Көрдүңүздөр, Гелендвагендер, кортеж. Ай сон тартылган. Такая бритва со старта улетает Кортеждерди крыша, да обороты выше. Мындай клип bizde деле бар, кыжалат болула. Bizde дегеле бар. Гүлжигит Сатыбеков байкебиздин мындай клип бар. Ана кортеж. Ана кортеж. Өзү биздин кыргыздарга мындай реквизит, мындай месtada тартыштын деле кереги жок да. Кой багып жүрүп болсо эмне, мындай клип тартып койсо, мисалы Жеңиш байкебиз карасаңыз. Сени башынан узун кара. Убакча өз койгон үчүн кечирим сұрайм. Сиздер менен Арзбек Куатбекұлы болдум. Чоң рахмат. Экинчи конкурс бул суроо жооп конкурсу. Буга чейин КВНде же болбосо тамашоодо калыстар тобунан суроо болот, командалардан жооп болот. Бүгүнкү оюнда калыстар тобунан жооп, командалар сиздерден суроо болот. Биринчи жооп айтылат, ошого күлкүмүштүү суроо ойлоп табышыңыздар керек. Даяр болгон болсоңуздар, Ош шаардык кеңешинин депутаты, Азия маданий борборунун директору Эрнест Колназаров, сиз жообуңузду айтыңыз. Бұл эми жаңы нерсе экен, мен ошо чынын айтыш керек, мындай толук түшүнгөн жокмун. Чала түшүндүм, бирок ушундай жооп даярлап койдум. Эми мага баары бир деген. 30 секунд командалар силерге убакыт. Ар бир командага ошол жоопты айтып турушуңуз керек. Эми мага баары бир. Эмини эки жолу айтып койбойсузбу? Эми мага баары бир. Микрофонду акырындап жандырабыз. Командалар мүмкүн болсо ойлонолу. Асарти. Раз, 1, 2, 3. Саламатсыздарбы? Сиздин аялыңыз ичип кетиптир го? Айтыш керек. Айтыш керек. Шарт ушундай. Мага баары бир. Оригинал командасы. Мен ичиле ушундай чуркап арыкты албай койдум. Мага баары бир. Ардада. Бишкекте ушубуз боюнчачы көгүчтөрдүн парад өттү да. Ошто ошол парадты өткөрөлү деп атат. Сиздеріңиз кандай? Мага баары бир. Үчүнчү суроо. Мага баары бир. Вашингтон. Мага баары бир. Памылдан келдим, катыным жок, катын десе көзүмдөн жаш чыгып, күндө ыйлап атам. Сен дагы Памылда болсоң не кылмак эдиң? Катын жок болсо. Мага баары бир да.
Болду окшойт да. Чындыгында жакшы конкурс. Биринчи жооп сиздерге рахмат. Командалар мүмкүн болсо бирден гана жооп болот. Эрнес Кулназаров, чоң рахмат сизге. Эмаком холдинг курулуш компаниясынын башкы директору Хашимов Абдуллатип мырзадан жоопту айтыңыз. Саламатсыздарбы? Биздин үй эң сапаттуу. Курулуш компанияга мындай тиешелүү жооп экен. Рахмат. Айттым го ош меймандос деп. Туурабы? Биздин жооп бүгүн кечки 2 кыз бар эле. Биздин эң сапаттуу. Рахмат. Прям так приятно, да? Бизден суроо. Ушунча элге бир жалган сүйлөп коюңчу. Биздин эң сапаттуу. Асарти айткан ошол 2 кыз биз. Биздин эң сапаттуу. Бирок биз андай эмеспиз да. Чоң рахмат. Абдуллатип Хашимов, Эмаком холдинг курулуш компаниясы. Сапаттуу курулуш, ишенимдүү үй. Нонем командасы Мурат Жалиев. Рахмат. Мен ушунча авторитетим бар экен, эч билбепмин деп койдум. Ассаламу алейкум, жалпы мына көңүлдүү жигиттердин долбоорунун көрмандары, жалпы биздин жердештер, боордоштор, жигерлер, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мурат, мындай бир аз сүйлөшөлүчү. Чындыгында акыркы убактарда каякта жүрөсүз, эмне кылып жүрөсүз? Жок, эми айтайын, көрмандар, мен арыктап аппак болуп калдымбы? Же мени алдап атчабы жанымдагылар? Жок, просто тренировка кылып жүргөм. Негизи бар, залга барып ушундай саат эмне деп айтып туруп атам мен ушуга. Менин жооп. Мага мурун жакчы эле, азыр жакпай калды. Мага мурда жакчы эле, азыр жакпай калды. Оригинал командасы. Мага эмесе. Капкара эшек. Мага мурун жакчы эле, азыр жакпай калды. Биз баягы Асаркинин кыздарыбыз. Мага мурун жакчы эле, азыр жакпай калды. Асартиге өтүп кеттик. Асат продакшн эң мыкты тартат. Ассаламу алейкум Мурат ака. Ва алейкум ассалам. Бишкекте мен Айбек маны өкүл ата коем деген, Кудай буйруса. Кудай буйруса. Өкүл балам, кет. Эми мындай физиономияга бетке жараша ошо сизди тандадым да. Мен жообум Мурат ака. Суроо. Икрам аканын капатасы мурун жакшы эле, азыр жакпай калды. Майнабыз айтам, Мурат ага, сиз мурда улакка барганда сизди улак кылчу экен да? Улак кылчу экен, кандай болду? Мурун жакшы эле, азыр жакпай калды. Аягушкан, сиздин кызыңызды сурап жигиттер келип аттыр. Чакырчы көрүп коюн. Бирок нервчи кайтып коюн. Тойдон кийин каерде жашайдыңар? Дубайда жашайбыз. Бизнесиmin баары ошол жакта да. Кааласаңыздар сиздерди дагы кошуп кетиши мүмкүн. $300,000 берем калымга. Анда жакшы. Болбой калат, бизге туура келди. Резиденцияда 5 этаж үйүм бар. 500,000 сом. Калың бересиңерби? Жок, квартплата төлөйм. Бар жол че. Өзүм окууну жаңы эле бүттүм. Эмаком холдинг курулуш компаниясынан жаңы үй сатып алдым. Бир аз жашыраак экенсиң да. Сүйүү жашка карабайт дейт эми бирок. Калыңды канча дейсиздер? Калың. Калыңы жок эле алып кетесиңиздер. Ыраазыбыз. Эмне калың албай койдуң? Атасы, Эмакомдун үйлөрү эң сапаттуу, баардык шарты бар үйлөр. Эмне биздин неберелерибиз ошол үйдө өссө жаманбы?
Эмакомдун бурчаткасы да. Эмаком холдинг курулуш компаниясы. Сапаттуу курулуш, ишенимдүү үй.